Кыргызстанда ээн ооздорду ооздуктай турган мыйзам кабыл алынды. Президент Садыр Жапаров интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айыппул салуу боюнча мыйзам долбооруна кол койду. Эми мазактоо жана жала жабуу боюнча арыздарды Ички иштер министрлиги кабыл алып, протокол түзүп сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалымат таратты делген адамга 20 000 сом, андай маалыматты чыгарган медиага 65 000 сом айыппул салынат. Эске салсак, жогорку кеңеш бул мыйзамды былтыр 19 декабрда 3-чү окууда кабыл алган. Ал эми бийликтин бул кадамы жала жапканды адатка айландырган, үчүнчү күчтөрдүн медиаларына жакпай калды. Мындай мыйзам өнүккөн өлкөлөрдө эч ак кабыл алынган. Мисалы, Америка Кошмо Штаттарында далилденбеген маалымат таратканың үчүн $250 000 ашык айыппул төлөйсүң же 10 жылга камаласың. Ал эми Франция жана Германияда 45 000 евро же 5 жыл түрмөдө отуруп чыгасың. Дал ушуга окшош мыйзамдар Улуу Британия, Швеция, Италия, Испания, Польша жана Австрия сыяктуу өлкөлөрдө да кабыл алынган. Анткени бул мыйзам өлкөнүн маалымат коопсуздугун камсыздап, далили жок жала жапкандардын ишине бөгөт коет. Кыргызстан унитардык, эгемен мамлекет катары өзүнүн маалыматтык коопсуздугун коргоого милдеттүү. Бүгүн батыштын жалган жалаларын, эртең терроризмден маалымат булактарын жайылткан полигонго айланбашыбыз керек. Эл муну так түшүнүүсү зарыл.